Сиздин жашооңузга таасир эткен кишилер кимдер экен? Биринчи суроом бул менен өнөр жагынан эле жооп берейин, өнөр пост болгондуктан. Алга чейин бул ат энем биринчи классымда ушул комузга берип, мүмкүн өнөр пост болуп кетет деген тилеги болсо керек. Анан ошол комузга баруунун аркасындагы эң алгачкы устатым бул Өзбек Кадыркулов деген агайым. Ошол киши комуздун дүйнөсүн, өнөрдүн дүйнөсүн ачкан болуш керек деп ойлойм. Анткени ушул бала кезде руханиятты, руханий баалуулуктарды ошол жүрөккө салгандыктан ошол жолду тандадым го деп ойлойм. Ал эми акындык боюнча ала турган болсом, бул ошол акындык өнөргө алгачкы устатым биздин Арашанын жанында Койташ деген айыл бар. Ошол жерде Абдылашым Исмайыл уулу деген аксакал бар эле. Ошол киши атайын издеп келип үйгө. Анан ушул акындык жолго салды да. Ошол кишинин аркасы менен ушул өнөрдүн улуулугун, бийиктигин, Осмонкулдун ким экенин, Токтогулдун ким экенин, Арстанбектин ким экенин, деги эле ошол Рамандын ырчуулунан берки биздин күнкү биздин устаттарыбыз Замирбекке чейинки акындардын ким экенин тааныдым. Андан кийинки тепкичи бул биздин заманыбыздын 4 залкарын тең мен өзүмдүн устатым деп эсептейм. Бул Ашыралы Айталиев дагы, Эстебес Турсуналиев дагы, Тууганбай Абдиев дагы. Азыркы заманыбыздын залкары Замирбек Үсөнбаев дагы ушул өнөрдөгү менин жашоомо таасирин тийгизген адамдардын сап башында турат. Албетте башка тармактардан ала бере турган болсок таасирин тийгизген адамдар көп, бирок өнөр жолунда жүргөндүктөн мен ушуларды өзгөчө деп айта алам.